Бул жолу президент Садыр Жапаровдун расмий иш сапары Азербайжан Республикасында болду. 19 апрель күнү кыргыз тараптын учагы аталган мамлекеттин борбор шаары Бакуга келип конду. Аэропорттун флагштокторуна эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, Ардак Кароолдун ротасынын тизилген коштоосунда Кыргыз Республикасынын президенти өзгөчө урмат сый менен тосуп алынды. Андан соң президент Садыр Жапаров Бакудагы Ардак аллеясына барды. Анда Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевдин мүрзөсүнө гүл чамбарлар коюлуп эскерилди. Ушул эле жерде кыргыз делегациясы Ардак Кароол тизилген шейиттер аллеясына барышты. Кыргыз Республикасынын президенти баш болгон делегация андагы Азербайжандын курман болгон баатырларынын элесин эскергенден кийин эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Расмий иш сапардын экинчи күнүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин расмий жолугушу аземи болду. Анда кыргыз делегациясына өзгөчө сый көрсөтүлүп, бардык расмий салтанаттар иш-чаранын жүрүшүнө камтылды. Дүйнөдө өз ордун тапкан мамлекеттердин сап башында Кыргызстан орун алгандыгына мына ушундай жогорку деңгээлде уюштурулган жолугушуулар өзү далил. Расмий иш сапардын жүрүшүндө эки мамлекеттин башчылары тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө өтүштү. Анда эки өлкөнүн ажоолору бири-бирине болгон урмат сыйды өз сөздөрүндө ырасташты. Выражаю благодарность за гостеприимство и радушный прием. Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба, уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым, вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы очень настроены на активное взаимодействие во всех сферах и уверен, что ваш визит послужит делу дальнейшего укрепления наших отношений. Будет подписано много документов и, конечно же, главным из них я считаю декларацию о стратегическом партнерстве. Это выводит наши отношения на качественно новый уровень. Мына ушул достук мамилени бекемдөө максатында эки президенттин демилгеси менен бир катар документтерге, меморандумга кол коюлду. Анын сап башында экономика тармагындагы келишимдер орун алды. Буйруса эки мамлекет ортосундагы тыгыз кызматташуунун натыйжасы албетте жемиштүү болоруна шек жок. Ушул эле жерде президент Садыр Жапаров Азербайжан ири бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушту. Маалыматка ылайык жолугушууга мунай өндүрүү, курулуш, туризм, энергетика, телекоммуникация, жогорку технологиялар, айыл чарба, тоо кендерин иштетүү камсыздандыруу тармагындагы бир катар ири ишканалардын жетекчилери да катышты. Анда сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эки мамлекет башчыларынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн соң соода экономикалык жүгүртүүнү жана инвестицияны көбөйтүүгө жагымдуу шарттар түзүлгөнүн билдирди. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиги менен Азербайжан Республикасынын экспортты жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Мындан сырткары ондон ашуун эки тараптуу келишимдерде билим берүү тармагын өркүндөтүү жагы да каралган. Мында эки мамлекеттин илимпоздору илимге суусаган жаштар үчүн келечекте ийгилик жаратууга кенен жол ачылды десек да болот. Биргелешкен илимий изилдөөлөр, окуу куралдары менен алмашуу,
студенттер менен алмашуу, мугалимдердин бири-бирибизге болгон стажировкаларды уюштурабыз, жаштардын, студенттердин жайкы лагерлерин уюштурабыз. Буюрса, мен аксакал ректор менен бүгүн жакшы таанышып кол коштук. Мен мындай оптимизм менен карап атам келечекке. Эң башкысы президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон расмий иш сапары тарыхта эки эл ортосунда кызматташуунун жаңы барактарын ачты. Маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы баштапкы келишим мындан 25 жыл мурда түзүлгөн болчу. Антке менен ал өзүнүн жемиштүү натыйжасын бербей, анда бекитилген иш пландар толук кандуу ишке ашпай калган. Мына бүгүн кайра достук мамиле чыңалды. Эки өлкө лидерлери унутта калган кызматташууну кайра колго алышты. Эки президент декларацияга кол кошту. Андан тышкары эл аралык кеңеш боюнча меморандумга кол коюлду. Бул уникалдуу ошол эл аралык деңгээлде эки президенттин ортосунда механизм уюштурулду. Алаканы чыңдоодо жол картасы башкы орунда турат. Мына ошондуктан да биринчи кезекте авиакаттамдарды жандандыруу жана экономиканы өркүндөтүүдө ишкерлерге жагымдуу шарт жаратуу жагы расмий жолугушууда унутта калган жок. Бүгүнкү сапар мындайчасын айтканда абдан жемиштүү болду дейбиз. Биринчи очередте ошол авиакаттамдарды ачуу боюнча, ошол эле мезгилде Бишкек, Баку, анан Индия, Дели, Бишкек, Баку, Лондон, ошондой бир таризде бүгүнкү күндө ошондой бир маршруттарды дагы иштеп чыгып атабыз. Башкысы 25 жылдык тынугуудан соң бүгүнкү эки мамлекет башчылары кайрадан кызматташууну колго алгандыгы албетте эки эл үчүн да сүйүнүчтүү кабарлардын катарын толуктады. Андагы эки лидердин жагымдуу маанайдагы сүйлөшүүлөрү келечекте көптөгөн ийгиликтерге жол ачаары бышык. Ар бир өнүгүүгө карай көч улаган өлкө биринчи кезекте дүйнөлүк аренада өз ордун табууга багыт алат. Ал үчүн албетте өнөктөш мамлекеттер менен мамилени чыңдоо турат. Акыркы бир жыл ичинде Кыргызстан бир катар ири өлкөлөр менен достук мамилени чыңдап, өз элинин жаркын келечеги үчүн жол ачуу аракетин көрүп келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжан Республикасына болгон расмий иш сапарынын жемиштүү натыйжасы анын дагы бир далили экендиги турган кеп. Улкан Кожоева, Тагайбек Ахматов, жаңылыктар үчүн.